кайра эле катага басып барабыз. Бом диги 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 бом диги бом гуд. Екатеринбург, Санкт-Петербург, Новосибирск. Иркутск, Нижний Новгород, Сургут, Ханты-Мансийск. Динде жашайлы. Мусулман кандай болуш керек, ошону үйрөнөлү. Тойжанган сайын. Мен өзüm içim çıkpayт ачык. 23 жылдык арызым бар. Bir екі айтып бериптир айылдачы. Кудулдар келди мешитке. Күнгө деп. Мешитке батпай калды да. Ана кудулдар дедиңер кана дейт да. Мен бирлет şu palanca geldi deydi. Talant geldi. Ağana başkaları deydi. Ошол исрафкерчилик тууралуу айткан молдонун бардыгы вахаби деп атылып кеткен да. Тажады де. İşteydi. Kayra kvartiraga төлөйт, kayra эле иштейт, kayra kvartiraga төлөйт. Өзүндөй туура айтылам. Ой чал дейм деп. Кемпир чалдычы. Өйдө болду атам деп. Ябай көрүп, азыр мен чыгам, азыр ортосунан чыгам деп турсам, 40 коюптур да баягы мен аткарган номеримди. Ыйлагам де. Элди күлдүрүш кыйынбы же элди акыйкатка чакырыш кыйынбы? Мен уже азыр динде жашап атам, толук деп айта албайм да. Ошо кудулдан даватчы чыкпайт дегендерге кандай дейт элеңиз? Бир образ чыгарып атат дейш. Бирөөнүн көз карашы, ою вообще кызык эмес мага. Мен азыр деле Садыр Жапаров кече турадым го. Көрбөпсүң а? Жок. Урматтуу саламатсыздар го деп. Стабилдүүлүк болсо баары болот. Оорудум бир. 7 жол капени салдым эсептесем, ооруп. 70-80 кетип калды. Аны бир ай окуп сертификат алайын деп алып алдым. Ал имамдыкка өтөбү? Напсы менен шайтан. Бүгүн дават айтам деп. Таап алдым деп жазып койдум. Мен унутуп калды дедим эле элдерчи. 10 жыл чыкпай койду деген бул өтө көп убакытта. Кантип динге бекем болуп кеттиңиз. Бирски туруп эле саар менен эле тарата алып жөнөбөсөңүз керек эле. Кудулдукту уже полный таштадыңызбы же дагы деле кыласызбы аны? Бул негизи бул багыш керек экен. Баксаң өсүп кете берет экен. Анан жашооңо да кирип кетет экен. Мен мурда жашада деле күлдүрө берет элем да, тамашалап, тийишип, азыр андай жок да. Токтолдум негизичи. Бирок мындай мен даярданып, не деп сүйлөйм, сөзүмө адашып калбайын деп даярданып алып эле неме кылам да. Сүйлөйм да негизи. Бирок муну таштай албайсың го дейм, бул кандай болот? Баары бир күнү дагы топтолуп калганда чыгып таң этип коюп, жеңилдеп алсам керек дейм да. Бирок максат кылып ушу менен окат кылам, ушу менен тиричилик кылам деген неме жок. Деген токтотуп койдуңуз. Анан негизи эле дават кылып, иманга чакырган адам кыйынбы дейм да экөөнү бир алып кетиш. Экөө бири-бирине кээде мындай суу менен аба кошулбагандай элечи. Же бирдей эле кетсе болор аралашып. Бирдей кетсе, эми ал сахнадагы дават ал күлдүрүп айтам деп атпайсыңбы, ал башка да. Жашоодогу болсо өзүңө тааныш экен да. Эми дават максаты өзүң канча ыйман сүйлөсөң өзүңө келе берет. Анан мен оюмча ушул экөөнү тең алып кетсе болот, сахнага чыгып, кайра элден алып. Даватта кенде күлкүнүн бары жок, Напсы менен шайтан күлдүрүп дават айтам деген. Ушул кандай болду? Мен чынын айтканда бара албай калдым, бирок рекламадан көрүп эле. Бунун немеси мээмде 2-3 жыл жүрдү да. Башта 3-4 жыл жүрдү. Мен ошо 2016 концерт койгондон кийин болду, койбой эле коеюнчу деп. Эме деп ой болду. Бир-эки мындай сатираларды айтып жүрдүм, иман жөнүндө аралаштырып, күлкү менен, тойлордо, хадистерден алып, бирок неме болду да. Ошо иман жөнүндө программа даярдап коём деп өзүм неме кылып алгам, чектепчи. Анан бир жыл мурда немеде окудум, Карабалда барыпчы. Бир айчы баягы жатып окуйсуң го. Курста. Оорудум бир. 7 жол капени салдым эсептесем, ооруп. 70-80 кетип калды. Аны бир ай окуп сертификат алайын деп алып алдым. Ал имамдыкка өтөбү? Имамдыкка өтөт, азыр өтөт. Бирок өтө эле өтпөйм менчи. Өзүмө уверенный болгондон өтөм да. Ошондо идея келди ошол немеде жүргөндө. Мен неме деп коем деп аттым да. Дават жана күлкү, дават плюс күлкү деп эле жүрдүм эле. Бир күнү өзүнчө ой келип калды ошол жерде. Жүрсөм каралып, напсы менен шайтан. Бүгүн дават айтам деп. Таап алдым деп жазып койдум. Анан сонун дават айтам, анан кийин
до конца дават айтам дедим. До конца десең бардыгы асылатпай до конца депчи. Бир күнү ошо апсы менен шайтан күлдүрүп дават айтам деп туруп идея тема болду деп туруп. Идеялар жазып баштадым, бирок жакшы болду. Нааразы эмеспиз. Эл келди. Мен унутуп калды дедим эле элдерчи. 10 жыл чыкпай койду деген бул өтө көп убакыт да. төрөлгөндөн баштап оңго чыккан бала да. Көп убакыт. Поколение алмашты. Мен блогер деп неме кылып жүрүштү. Блогер күлдүрөт экен дегендер да болду. Эми блогер десе мен уялам да. Намыстанам. Аз телефон көтөргөн бар эле блогерде. Мисалы мен сен блогер деп эсептебейм да, дамла деп билем да. Сизде. То есть Болот, сен десеңиз укаңызмын да. Өзүңүз үйлөп чоңойтуп каласыз дегендейчи. Анан кийин бирок өтө күчтүү койбосом дагы мындай айтайын деген оюмду айтып алдым да. Максат күлдүрүп элдин ичине эзип коюш эмес. Элдер укту. Укту, болобут экен ушундай дегендей койдум да. Тарбиялык мааниси бар ар бир интермедиада, сатирада, бирок толук чыгарылышы чыгат жакында. Койдук эми Кудай буйрса ушундай темада койсом болот дагычы. Элдер кыжалат да. Мисалы талант ака эмне бул резкиле иман жолуна түшүп эле кетти деп эле бардыгына секрет ушулчу. Эч жерде айтпадыңыз окшойт интервьюда эми. Кантип мынтип динге бекем болуп кеттиңиз. Эми резки туруп эле саар менен эле дарат алып жөнө берсеңиз керек эле. Негизи динге бекем деп ойлошу мүмкүн элдерчи. Мен өзүм ичим чыкпайт ачык элечи. Бекем эмесмин деп ойлойм. Намаз менен эле чектелип жүрөм да, намаз эле окуп анан чындап айтайын да, кыйраттым деп неме кыла элекмин да. Каза намаздар бар, мисалы үчүн 23 жылдык карызым бар экен. 1 жылдык багымдатты окудум да, казанычы. Бирок ал жабылдыбы, жабылбады, Алла билет. Бирок бекем эмесмин мен. Просто спокойный жашайын дедим. Жөн элечи, гастрол себеп 10 жылдан ашык шакирттерди ээрчитип жүрдүм. Бирок аларда мен мындай бир токтотуп койгондо кызыктай акыбалда калып калды окшойт. Каяка барышын билишпей элечи. Резки токтотуп койду да. А бир шакиртим Аскат вообще динге берилип кетти. Таанысыңбы? Сакалын мындай коюп жүрөт азыр. 4 айларга берип жүрөт. Дайыма 4 айга чыгат. Азда 2 шакиртти чыгарып койдуңуз, ролик тартышат го. Алар эми шакирт десем да бир өкүл балам болот. Силер күйөө бала болот. Ал дагы неме? Курулдук өнөрү эми азыраак го, бирок тамадалыгы бар да. Санжар ака бар. Санжар ака жаныңызда жүргөн шакирт болсо керек. Санжар эми досту ал. Сиз менен почти тең эле. Теңбиз экөөбүз. Шакиртим деп жүргөнсүз го. Тамашаласам керек да. Мен жөнүндө оюң жакшы экен, Алла ыраазы болсун. Санжар чындап элечи. Бирок Сиз го мына мен өзүмө ыраазы эмесмин да. Алла ыраазы болсун. Бирок мен сиздин мурун көптөн сүйлөшкөн үчүн эми оюңуз түздө даже анча-мынча баягы майда-чүйдө бидат-сидаттарды эле көп деле жактабайсыз да. Ошого анан башка шериктериңиз бар го, мисалычы, бешликте чогуу жүрүп, анан олар дагы деле токтоно албай, бирок арага жок, мындай жашоо шарты же болбосо обновление элдерчи кыска эмелерге өтүп токтоп атат. Сиз болсо ого чейин эле токтотуп койгонсуз да, мындай жумушка кирип. Негизи максат коюп албаш керек экен. Кудулдуктучу. Максат коюп алган болсоң адашат экенсиң да. Өмүр бою максат коюп күлдүрүп, максат башка да, максат Алла ыраазычылыгын табыш да. Бирок мен кантип табам, ошентип ойлоном да. Кантип табасың, мисалы үчүн. Ар ким ар нерсе, муну айтсаң, бул эми сооп болуп, жуулуп кетпейсиң дейсиң. Мисалы үчүн бир тоннадан ашык бензин кетирип, Кыргызстанды кыдырдым. Ысырапкерчилик. Мага не зарыл? Мен ошону сурайын дедим эле. Бирөө айткан жок, мисалы үчүн. Кыдырдым, бирок эл кичине койгонду 15 миңден ашык комментарий болуптур эсептесек. 97% эл колдоптур. Токтот дегенчи. Токтотуш керек. 300 миң, 500 миң кылып салгыла штраф дегендер да болду да. Ошондой бир неме жасасам, баары бир нерсе жасашым керек экен да, эл менен жүрүшүм керек экен. Сизге бирөө айттыбы, айтпадыбы, мына карасаңыз, ошол исрафкерчилик тууралуу айткан молдонун бардыгы вахаби деп атылып кеткен да. Атылып кеткен кандай? Четтелип калган, удар катуу жаман сөздөрдү угуп. Мурда ошондой болгон. Ошо 2000ден баштап айткан молдолордун бардыгы жаман молдо болгон да. Мындай напсиге каршы сүйлөп атпайбы?
акыркы чекит ошо сиздики менен болду да. Кийин уже президент колдоп Указ туруп чыгарды. указ чыгарды. Ошо маалда жамандаган молдорго бияк өтүп алды азырчы. Чындап Твиттерде хутба кылыпчы. ысырапкерчилик. Бул нормальный бурулуш болду. Сиз канча адамдардын баягы өмүрү менен же болбосо ошондор 5-6 жыл окуп келген илими да токтоп калгандар уже кайра иштеп баштады да. Кайра баштаса болот дагы башка. Муну ысырапкерчиликтичи мен өзүмчө ойлоном, бир жумада жолго салса болот да. Буга менеджерлик керек, чоң акылдын кереги жок. Мисалы үчүн 3 миллион ашык мечитке имамдарга айтыш керек, бияктан муфтияттан кат жөнөтүш керек азыр. Азыр интернеттен эле жөнөтүп койсо керек. Анан мектептин директорлоруна ар биринде мектепте айтыш керек. Ушундай болсун деп эле койсо бир жумада жолго салса болот да негизи. Эми буга президент тиле карап турушат да баары элечи. Президент не десе ошону карап элечи. Азыр сиз ошентип кыдырып Бирок койгонуңуз үчүн токтоду. кыйла. Даже мен коркпой эч ким давай сойсун дей албай калды дегендейчи. Бирок биякта болуп атат, Бишкек жактачы. Чүйдө. Мен ушуну элге мындай айтат элем да. Туугандар, элдер. Ошо ар бир айылда мечит бар да. Мечитке бар имамдан сурагыла, ушундай өткөрөт элем. Өтүп кетип, эмне кылсам болот десе, анан молдо болгондой айтат да, сойбо дейт баягы элечи. Дегенден кийин элге айтып коет, туугандар союн дедим да, молдо көнбөй кой деп коет, болду да. Повод бар да. Повод бар да. Элдер болсо эл не дейт дегенден чыга албай ушундай кыйналып атат да. Кече эле бир кошунабыздын апасы өттү. По-моему, жылкы сойду. Анан кийин бияк келип да сойду. 200 канча 16 миң кетти, 220 миң кетти деди да. Машинесин да сатыптыр, по-моему. Азыр кичине бир башка машина уюп калыптыр да. Ошону кылам деп. Ошондой болуп атат да. Мен айттым, молдо жокпу дедим. Молдодон сурабайсыңар десем, жеп ал биздин молдобуз билбейт деп койду. Өзүнүн оюнда да алчы. Сурагысы келбеди. Сурагысы келбеди. Эл не дейт дегенден чыга албай атабыз да. Дагы бир тоннадай бензин куялы. Азыр мен электромашинам тонна бензинден жебейт го. Башкадан кыдырып чыкпайлы дагы, башка темада. Мен өткөндө сурамжылоо кылдым. Просто менин талантым жетпей калат экен да, элдерди сүйлөтө албайчы. Ажылык кылган жакшыбы же көпөрө жакшыбы деп сурап бир жыйынтыктадым, көрсөңүз керек. Жок. Анан элдер мындай Мен көрүп атам, эмелерин тынбайлы көрүп атам. садака кылса деле бүтүн Кыргызстан боюнча ажылык кылса баары күнөөкөр болот да. Ошону түшүндүрө алдым деп ойлойм да, бир репортаж. Анан дагы бир чыгардым эле. Эң чоң күнөө эмне десек, бардыгы бул измена дейт, кредит дейт, чочкон ниети дейт. Эч ким ширктебей койду да. Ширк. Сына, ширк. Бул күнөөлөр эң чоңу бар да, Эң чоң, эң кечирилбейт чоңу ага. ыймансыздык да. Ошондой бир-эки түшүнүктөр бар да, ошону Кыргызстан боюнча кыдырып, элдерди сүйлөтүп, анткени элдин аз урматы бар азыр. Баягы Америка, почти Кыргызстан Америка болуп калды дедик го. Мурун колхоздо бир рабочий катары, азыр мындай элдин ою көтөрүлөт да кадимкидейчи. Эл ушинтип атыптыр деп. Ошого бир кыдырып, бир сыра чыгып, Нарундан баштап, Тогуз Тородон баштап. ар бир көчөдө кетип аткандар, берке. Муну не дейсиң? Базарга барсаң эл толтурат азыр. Любой жерге барып. Азыр ошо Американын жашоосу келди деп азыр жана эфирге чейин сүйлөштүк го. Американын жашоосу келди. Мисалы үчүн бир участок алыш үчүн Бишкекте 2 адам бир 10 жыл иштеш керек да. 2 адам да. Анан дагы бир 10 жыл үй салыш керек. 20 жыл убактың жарым өмүрүңөн өтүп кетип атпайбы? Кыскасын айтканда элчи илим билимге чаңкап турат. Конкретно уже руханий азыктанууга өттү да. Уже изденип баштады. Түшүнүп, Материал уже бүттү деген. бүттү. Бар жокту көрүп бүттү да ужечи. Эми Америкада эмнеге немеде бомждар көп. Мен 2-3 жолу барып келдим го. Бомж көп. Ичпейт ал. Алкаш болуп кеткен эмес, бирок кардон кагаз салып көчөдө жатат. Тажады де. Иштейт. Кайра квартирага төлөйт, кайра эле иштейт, кайра квартирага төлөйт. Бизде дагы күчтүү болбосоң, илим билимдүү болбосоң, адамгерчиликтүү болбосоң, эми мындан бияка сынат. Сынгандар көбөйөт эмичи. Себеби азыр Аксыда $750 квадраты үйлөр дондо салынса, кеминде 15-20 жылда кутуласың да. Onun için күчтүү болушуң керек, бизде иштешиң керек. Тынбай аракет кылышың керек. Уже тынбай аракет кылыш керек. Элди жөн эле жашай берели десек, элдер
өнүгөбүз деди, эми өнүккүлө деп айтыш керек да. Мына эми өнүгүү ушундай болот да өз негизи. Кымбатчылык болот. Өнүгүү дегенде ар бир нерсе эсептелет. Мурунку жашоону сагынышат мына союздун адамдарычы. Ушундай заман болуп келе калды ужечи. Азыр звонить этесиң, тамагың алып келип берет азыр. Акчаң болсо үйүңө жатып алып жей бересиң. Ушундай заман болуп атат. Бирок эмгек кылсаң өтө жакшы жашайсың да азырчы. Мындай десек кандай болот? Дүйнө парас болсоң жакшы жашайсың. Анан кокус агартууга аракет кылып, бир нерсенин бир долбоордун аркасынан жүрсөң, же болбосо жөн эле жалкы болуп жатсаң, уже аркага кетесиң дегендей да. Ошондой. Анан неме сакал коюп, мындай сүннөт коюп кийип жүргөндөр илимсиздер да көп экен. Дагы сүйлөшпесеңчи. Куранды вообще окуй албайт арабчачы. Аны укканын айтып, өмүр китеп ачып карабайт да. Табата жүрсөң да окубайт. Бош Бирок куйма кулакта угуп алып айтат. Ал деле жакшы нерсе. Аракет кылып атат. Кыскасы мындай динден түшүнүгүң болсо сабырдуу болот экенсиң дагы барына жогуна кайыл экен да. Көбүн мен мына Бишкекте жүрүп көбүн көрдүм да. Квартирада турат көп элечи. Мен бир иним Египетте үй күйүп кетти да. Биякта атасынын үйүчү. Анан чалып илимдүү бала келгенде да көрөсүз го. Эме деп калды. Балам эми сен ушундан нары Египеттен нары Россияга бар. Бар кичине иштеп, мына үйдү тургузайлы депчи. Ошондого чейин барып калды, абалы оор да. Бирок ол бала жалко да илимичи. Анан айттым, Нургазы туруп жүрөсүн окупчу. Биз кичине болушунча жардам кылабыз деп үйүн тартып туруп чыгардым эле. Бир суткада 1,2 миллион сом чогулуп калды. Ал үй канча расходу? Ошо расход ошого жетип калды. Анткени эл кошуна колоңдор ашар кылып, башка кылып атып, мынак материалдар ошого алынды да. Биз токтот деге чейин да 300 төрүм түшүп кетти. Мына болду уже, набор жаптык уже. Салбай эле когула деге чейин бу ойдагы мындай WhatsApp группаларга тараган го. Ошентип атып топтолгону менен 1 миллион 600 чем-то сомду үйүнө апарып бердим да. Эми банкына котордум, наличие бердим дегендейчи. Өтө жакшы. Анан дагы бул Россия эме болуп аткан маал, Instagram'ден, WhatsApp'тен көрсөтпөй аткан маалда болсо бизде мигранттар катуу жардам, ушундай жакшылык иштерди мошенник болсо, чындап жардам кылам десе, алыста да соопту ишти кылган адамдай колдойт кадимкидей элечи. Сиз айткан бир жериңиз сүйүнтү да баягы элдер уже материалдык жакка кызыгып, бияктан интерес кетип атат дагы уже эми илимге бөлөттүң. Бул жакшы да бул, а? Өтө жакшы. Өтө жакшы. Мурун только пул десе. Мен ушуну көп айтам өзүчө. Америкадан келген адамдар мындай кабак түйүп, бар жок адамдар мага ууру кескиге окшоп көрүнгөн да. Баягы. Түрмөшүктөрдө түрмөдөн чыккандай болчу. Сен бир жыл жүрүп мындай көрүп калдым да, мен да мындай шадыраңдап келсем, бар жок мындай экен да. Сыртка чыгып келсең жаман билинет экен да. Неге мындай деп көзүмөн жаш чыгып кадимкидей ыйлагам да. Алдым, жаман кызыктай го депчи. Эми ошо курсак тойду да. Эми уже жан дүйнөнүн азыгын издешип. Доктор Өмүрбек деген көрүп калбадыңбы YouTube'дан? Медитация боюнча психолог. Өзү акталалык жигит экен, Жалал Абадта жашайт экен. Миң деген адамды эшитип алып кетип атат алдыда басыпчы. Мен жаман таң калдым да. Уже аялдар өтүп кетип атат эркектерге караганда. Илим, билим любой жагынан. Мен мага кадимкидей мында карайм да, көрүнөт да, ошо чынбы? Аялдар мындай изденет экен окшойт чото, изденип. Азыр эркектерге караганда аялдар көп Куран окуп, катуу кетип атат. WhatsApp группаларда мисалы катым Курандарды окуп, эркек кишилер одан салыштырмалуу өтө эле аз болуп калды. Аз болуп атат, Бара эне медреседе отпайбы аялдар кете берсин алдыга. Өзү мурун баягы сахнада бирөөнү туураган учурларыңыз бар эле, бир катуу тамашаган, ошодо өкүнгөн учурлар барбы? Мисалы азыр ошонун бекер кылыпмын эле. Өкүнбөйм. Бар жогу мисалы ошол убакта ойлонгон бойдон да. Ал эми мен мындай өзүнүн эле сөздөрүн айткан сөздөрүн айтып койгом да. Өтө деле туурап мындай ашыкча нерсе кошкон эмесмин. Атамбаев турагандарым ошо өзүнүн эле сөздөрү, Отунбаеванын тураган өзүнүн сөздөрү. Азыр сиздер чыгармачылык кылганда камера ончо өнүкпөгөн маал болгон да.
Бирок азыркы учурдагылар уже азыр эле өкүнгөндөр бар го, баягы видеого мындай кыйшык түшүп калып. Ушуга айтканда сиздердин көбүнөн тартылбай калган да. Өтө көп нерселерим чыкпай калды да мен. Ушундай. Сатираларым, концерттерим көбү жок да. Ошолорду эстеп алып азыр күлүп калам. Ушул программамда күчтүү эле депчи, ушуларды өзү кайталап коюшум керек эле деп анан шакирттерге беришим керек болуп атат жаштаргачы. Сонун юморлорум бар эле. Азыр өтө кенен да интернетчи. Телефондон өзүңкүнөн тартып эле чыгара бересиң каалаганда, возможность жок. Көп дегеним. Мен ушу 7-8 классымда Сармерден деп Ошто бир передача болгон да. Кара Суу району менен бир район жарышкан. Ошондо мен келип турган Дөөлөт Мадыбаев туураган кемпир чалдын чатагы деп өзүндөй туурайт элем. Ой чал дейм деп кемпир чалдычы. Өйдө болду атам деп. Анан Керемет ТВ деген бар эле. Ошодон кечки саат 8-9да берет дегенен программага жазылган Сармерден деп. Шунчалык телевизор топ-толо үй бүлөбүз менен сүйлөбөй тур деп көрөт элек да. Башкача заман эле да. Ошентип эми шадыраңдап шунчалык берилет элем да, шунчалык телевизордон чыккым келип кызыгуу да эми бул табиятым да. Мен өзүм кылам деген жок. Мисалга 6-1 тууган болсок, бирөөсү да кызыккан жок да 5 өтөң. Мен өзүм ушундай болду да Алладан болчу. Аябай көрүү. Азыр мен чыгам, азыр ортосунан чыгам деп турсам 40 коюптур да баягы мен аткарган номеримди. Ыйлагам да. Мындай нерсе көп болду жаш убактачы. 8-9 класс шаксынып, аябай кыжалат болуп, неге курк койду, ошол кишини жаман көрүп, ошол кишини кийин да учурашып көрүп жүрдүм. Анан дагы ошо кудулардын арасында да, чоң кудулардын арасында 1-2 жолу ушундай нерселер болду. Эми атын атабай эле коеюн. Азырга чейин ичмен жактырбайм да, ошо жаш кезде эме болуп калат экенсиң да. Ошондо кичине поддержка көрүп койсо минтип кетет элем деп ойлойт экенсиң да. Мен Жаныбек Алкуловго ыраазы болуп жүрөм. Раматтылык өтүп кетти. Конкурска 95-жылы катыштырган. Орто Азия боюнча кудулдардын конкурсундачы. Аябай неме болгом, сүйүнүп, шадыраңдап, 1000 сом сыйлык утуп алып, экинчи тараждагы диплом 95-жылы. Манастын 1000 жылдыгына. Азыр эми кенен болуп калды азыр. Азыр элдин башы айланып калды азыр. Азыр биз дагы ошо сиздин ошол убагыңыздабыз да. Биздин өзүбүздүн багытыбызда ошондой пут тоскондорду көрүп, шашпа деп, анан поддержка кылгандарды дуа кылып жүргөн маалыбыз да. Биз ам ушу сиздин жашыңызга жеткенде утукасак керек, Төгүл тең элебиз го көз. Ой, эмес. Сизден 15-20 жыл кичинебиз го биз. 89-сунбу? 91 мен. 91 ба? Как раз бизди көрүп чоңойдуңар да. Бизди көрүп чоңойбуз да. Биз сиздердин эмеңиздерди мектепте туурап, мен эски талантты жыйыштырайын деп атам. Өткөндө ошо бир немеден угуп атсам, психолог айтып атты. Эски өзүңдү ушул жашка чейин алып келди. Эми ошону унут дейт. Программа экен да бул мээдегичи. Кудул деген, күлдүрөт деген. Ошону жыйыштырып туруп уже жаңы неме багытты ачышым керек да. Жаңы өмүр бою күлдүрөм деп анан 70-80ге чыгам деп отуруп алып күлдүрөм. Мүмкүн болсо кинолорго катышсам болот, тартылып. Мүмкүн болсо тарсам болот. Анан мамлекеттик бир иштерге деле мындай ишке кирип алсам деген деле ой бар. Сизде мен баягы айттым го бир ой да. Бир полный Кыргызстанды кыдырып бир интрига кылбайлы. Кылайлы. Колдойм. Барып, аралашып, ушундай. Шеф деле отурганда кабинетке алып кирген пактачылардын гана сөзүн угат го. Биякта эл эмне болот баары көрүнбөйт да. Азыр интернет шанс бар. Элди аралап, элдин мындай деңгээлин көрсөтүп берип кое берген жакшы да. Болот. Кээде кошуна бири-бирин билбеген заман болот да. Ушундай экен депчи. Көрбө. Демек эл динге аракет кылып атыптыр, эл динге каршы чыгып атыптыр, эл бейишке карап кетип атыптыр, эл тозокко карап кетип атыптыр. Буну чалдырыш керек болот да, отражение алыпчы. Негизи азырчы мына коомдо мен өзүм оюмда баарыбыз окшошпуз да азырчы. Эми илимдүүлөр албетте айырмаланат. Бирок жалпы масса эл окшош элебиз да. Мен бирөөдөн акылдуумун же мынадан төмөнмүн дебейм да. Массовый ошо YouTube'дагы жаңылыктарды көрүп атабыз. Массовый жаңылыктарды көрүп атабыз. Эмне болуп атат дүйнөдө кандай.
мындай китепти алып отурган адамды эч көрбөй атам. Базарда полный телефон. Дордойдо 50 000 адам болсо 50 000 адам китеп алып бирөөсүн да көрө элек. Ушул келип. Ош базарга келип кыдырып жүрсөм, бирөө дагы китеп окуп отурган көрө элекмин менчи. Мен таң калдым ал немеде жүргөндө, Нью-Йоркто автовокзалда эмеде аэропортто турсак, шляпачан, чачы майда өрүлгөн еврейлерди бардыгынын колунда китеп экен да. Бир дагы телефон кармаган жок. Монтип алып, монтип окушат экен да. Ушинтип турушат. Ал кандай китеп билбейм бирокчу. А мен шорт ачан элем, тизеден элечи. Намаз убактысы болуп калды, ошол жерден жайнама салып туруп, трас окуп алдым деп болсом, мени карап турушту да. Мен Япон же бир Кытай болсо керек деп ойлосо керек. Ошентип анан таң калдым эле, ушул китеп окушат экен да. Баары бир китеп окуш керек экен. Эми элге да мындай багыт бериш керек экен. Мен азыр эме өтүп атам. Instagram, Facebook'tanчы. Сабак Кытай тилинен. Өтүп атсам мындай эл көрбөйт дедим эле, бирок аябай жакшы да. Кызыккандар көп, катталуучулар да көбөйүп кетти да күндөн күнгөчү. 2-3 күндө эле бир 7-8 миң кошулуп кетти сразу элечи. Ошого мамлекет, мисалы, маданият министри дейт. Маданият министри болсо азыр не кылып атат? Бир жактан бир делегация келип калса, же бир президент биздин мына бүркүтүбүз, мына тайган итибиз, мына биздин бозу ошо менен алек болуп калды. Эчтеке жок. Маданият министри дегенден кийин же илим билим министри ач дагы сайтты, элге багытты бер, жет эле элди туугандар мына англис тили боюнча мындай курстар акысыз. Мындай массовый окугула давай. Динби, муфтият давай мындай кылгыла. Мындай өсүш керек да. Мен любой жерге барсам, мен мактанмай айтпайм, жыйынтык чыгармакмын да. Элди ээрчите билиш керек да. Лидер деп коет го. Лидер болуш керек да ошол. Неме министрликтардачы. Маданият министри каяка неме кылып атат. Ал концерт маданият министри. Деп ырдап койлу, ал маданият министри. Алар өзүнүн пулун таап атат да. Ошого мен сындарым көп. Кече дагы бир жерге интервью бердим, ошо маданият министрлиги реформа кылыш керек эле. 714 маданият үйү бар экен, бирок көп эле жабык турат. Завклуб, художественный руководитель, худрук деп коет, уборщица. Жөн айлык алып, жөн отурат, жабык турат ал. 10 жылдан бери концерт бар элек. Жөн айлык алып жүрөт. Ошолорду маданият министри иштеш керек. Сен мындай кылсаң мындай кыласың, элди багытка сал. Элди китеп окут, давай мындай кыл, мындай бир иш-чараларды уюштуруп, элди бир дух берип. Мен кээде ойлойм, ушу Кыргызстандын эң отсталый район кайсы? Өнүкпөгөн, артта калган. Ошол жерге барып иштеп берсем деп ойлойм кээдечи. Эл менен сүйлөш керек да. Эл менен биригип, та мынча да келгиле, туугандар ашар, арыкты давай казалы. Эми социалдык маселелер. Давай мындай кылып өзгөрөлү, мындай кылайлы. Туура тамактануу, басуу, өнүгүү да мындай. Кээде ушундай ойлор келет эми. Убакыт көрсөтөт. Алла кылдырса кылабыз. Негизи сизде ой максат жогору да мындай кылган иштериңиз. Көп мындай башкача кылып, бирактан эле ойлошот го. Машалла. Бул жерде неме бар да, сиз көптөн бери элди акыйкатка үндөгөнгө кылып жүрөсүз да. Мындай кээ бир менеттериңиз көрүнбөй эле калды, бирок биз билебиз да. Өзү кимдир бирөө үчүн сахнага чыгыш, элдин алдында элди таң калтырыш өзүнчө кыйын да. Азыр эми сиздин өзүңүздүн эле неме менен угайын атам да. Элди күлдүрүш кыйынбы же элди акыйкатка чакырыш кыйынбы? Кайсынысы мындай көбүрөөк эмгекти, мындай ойлонуп, акыйкатка чакырыш кыйын го дейм. Адам өзү ошол немеде жашабай туруп, динге чакырсаң аны өтпөйт да. күлдүргөндө жеңил уруп көрөсүз. Күлдүргөн эми ал Сырасы. кече бир 20-30 жылдык баареке болуп калды. 30 жылдыктар, 79'lar, бизден бир жаш кичүү. Ошолорго барып алып барсам, ыкшып калса болобу, Мен болсо көптөн бери той топурга бара элекмин да. Ар бир сөзүмө күлүшөт да анан. Алар мындай психологический даярданып келиптир. Талант алып барат, күлөбүз, жыргайбыз деп келишкен да. Даяр келгенде. Бар эле саламдашсам эле күлүп жүрүшөт. Жаман таң калдым мен, эмнеге мындай депчи. Адамдын өзү психологиясына таасир эткен да. Сиз мына даватчы болуп элди акыйкатка үндөп баштаганыңыздан кийин чөйрөм резко өзгөргөнбү же мурунку эле адамдарбы? Менде чын айтам, ушу таң калсаң керек мүмкүн. Менде чөйрө жок. Чөйрө кылыш керек өзү кандай да. Вакуну ма садыкин деген аят бар да.
Аллах менен болгон мамиледе чынчылдар менен бирге болгон. Жабыш. Эми мечитте деле мындай эми жаңы конуш болгон үчүн толук чөйрө деп айта албайм, бирок талимдерде баягы машбарада күчсүз деп туруп чыгып кетем да мен чындыгындачы. Анан билесиң да кимдин канчалык деңгээлде илими бар, мындай примерно билесиң да анан. Бу жерде тоготпостук, текеберчилик эмес. Мен ошого жетем деп же аракет кыла бериш керек ошого. Мен өзүм оюм. Жабыш керек. Жабыш Жабыш керек да. жамаат деп атпайбы, жамаат менен бирге болуш керек. Жөн мурун гастролдорду кылып, мисалы бешликти өнүктүрүп жүргөнсүздөр го, мисалы өмүрдү арнап сагансыз го мындай кылыпчы. Кудду ошондой кылып динге кызмат кылайлы, анан чөйрө башталат экен. Чаткалдын бир жеринде сиз үчүн туруп бере турган адам болот. Ол сөзсүз чөйрө дегенде кошуна болуш шарт эмес ал жерденчи. Негизи Эмгектин арасынан болот да. негизи ниетке жараша экен да бардыгычы. Мен 4 айга кетейин дедим, 2 ай мурдачы. 4 айга кетейин деп ошо кичине неме кылып, көңүлчөктү кылып бирлерге тыйын берип койдум да. Түзүк элечи. Жаным машинанын акчасы да. Ошо тийбей калып кете албай жүрөм аз дагы делечи. Чыгып кетиш керек болду деп Алла жолуначы. Өз динге келгенден бери жашоо жеңилдедиби же? Жеңилдеди, өтө. Мурун жөнөк кыйын маселелер мындай. Мен эми азыр намаз менен чектелип жүрөм деп ойлойм. Эми 3 күн чыгып турам, айына, кээде 2 айда бир болуп калат. Анан ошо аялым, жубайым, бекем 9 жашта кызым да 5 убак намазга жыгылды. Эми аракет кылып атабыз да, биз аракеттебиз. Мен уже азыр динде жашап атам, толук деп айта албайм да. Биз анда 40 күндүккө чогулчуп келели. Башкача. Иншалла. 40 күн деген нак күнгө элге чыккан. аралашып. Чыккан 40 күнгө. Жок, мындай 40 күндү айттым. Нак аралашып. Бирөөлөр карточка чабаса бар, бир эки чабышып үйрөнүп кереши. Биз протокол жүрө турган кылчы. Буюрса иншалла чыгабыз. Мен сизге неге айттым ака чогуу кылайлы депчи. Тааныбас, сыйлабас деп мен жөн эле жүрүп базарга барамбы? Азыр сиз элестете албашыңыз мүмкүн да. Элди сүйлөтө албайм менчи. Ака. Өткөндө Баткенге барганда кылдым. Баткенде машалла элдер башкача экен да. Не десең сүйлөп бере берет экен да. Мен анча-мынчасын 40 койдун сүйлөгөндө, даже мындай опасный сөздөрдү ham сүйлөп коет экен да. Мындай карап отурбайт экен. Бирок кичине эле городко жакындадың дегиче сүйлөбөйт же сүйлөсөм өчүрт, чыгарба, аманат, бир нерсе. Сиз мисалы жүрсөк бардык эле жаныңызга келе жалтактап сүйлөгүсү келе берет да, ошого сүйлөтүп алыш керек болот элдерди ошону. Мындай аркасына жыйынтыктап корутунду кылып коебуз. Азыр бизде өнүгүү десе кандай түшүнөт да, ар ким ар кыл түшүнөт да. Мен сага суроо бербей эле коеюн. Кандай өнүгүүнү эмне дейсиң, кандай карайсың депчи. Өнүгүү жолун баягы мектептер салдырса, жолдор оңолсо, ошону өнүгүү дегендер бар да. Эми ал социалдык маселелер да. Өнүгүү менин оюмча адамдын ичинде болуш керек да. Ичибизде болуш керек. Мен мисалы үчүн өнүгүүнү каалап жүргөн адаммын да. Ошону талап кылуучумун да. Талаба деп коет го. Ошондоймун да. Сизди эми тааныйт да көпчүлүгү. Дават кылганда пайдасын бердибизби? Кашка чыкканда, мисалы, же элге барып. Берет экен, Ulan kançançı yılı 2018 bir 40 günge çıktık mı? Tokmak жаққа çıksak. Eş takıldatıp barsak, ay sen janağı деп tanıp kalanın. Bir iki ayet verip dur ayıldaç. Kudullar geldi meşitke 40 günge demiş. Meşitke batmay kaldı da. Hani kudullar dedin ya ana deydi de. Birle şu falanca geldi deydi. Talant geldi. Daha kana başkaları deydi. Ana bireler ayıp dur, kudullar geldi depçi. Devirgen eken şunda oldu. Paydasını bergen öşerde. Ana no nemege vardık. Talaska ba. Bekem cemaat bu. Meken cemaat değil mi? Şu men bardık elek. Tölkö şu saf kılıp, kino teatrın direktörü şundaylar kalıp bardı. Tasirde bolat eken diye. Surap kalsa sen kantip şul jolga gelip kaldın depçi. Men жол тиле мындай татаал деле жол эмес, бул жөн эле Алланы улуктап жүрөбүз, анан намаз менен чектелип жүрөбүз. Негизи аракеттебиз да. Ушинтип айтып коем, анан кийин таң калып калышат, бирок таасир этет. Анан мен табир таң калган бар, ата бабабыз мусулман болгон да. Ичкейин адамдар менен да сүйлөштүм да. Өтө төмөн түшүп кеткен. Ошолор дагы
мен Кудайдан коркомду ичип алган. Ал нафсин алданып калган да. Бирок баары бир барды. Деринде деп коет го. Атеист эмес да. Мен да ушу өзүмдүн немеми алдырып койдум, нафсими өзүм башкара албай дейт. Сыноо да. Ушундай адамдарды көрдүк. Элдер сиздин бирок өзгөргөнүңүзгө дагы ишене элек, а? Мен мага бирөөгө ишенсе, бирөөнүн көз карашы, ою вообще кызык эмес мага. Фейсбуктан дагы деле жок, бул бир образ чыгарып атат дейби, ошондой кыжалат боло беришет да. Макул, ал эмне десе, эл эмне дейт десең, вообще. Ошо кудулдан даваты чыкпайт дегендерге кандай дейт элеңиз, мисалы, кээ биркилер жак деп. Өткөндө бир инибиз ак тилекчи. Депутатка койду эле Кара Суудан колдобой, Зеленскийден кийин репутация өлдү кылчу. Эмне бул элдер сөзсүз бирөөгө бир нерсени бергенден кийин ошого сопус кылып бере проводташтырат дегендейчи. Же бизде айтат, блогерлик кылба деп берет. Мен блогерлик кылбайм, мен деле акыйкатты айтам да. Болгону камера менен да. Эми башка нерсени деле көрүп атпайбы? Ошол нерсени баягы толтуруп туруш керек да. Канчасы угуп, чубагажын угуп канчасы неме болду. Сен эми дайыма эле жакшы сөздөрдү айтып атасың. Ичкиле, чеккиле, бузулгула деген жоксуң. Акыйкатты айта бериш керек. Жүрөктөргө карайт экен да эми Алла Таала. Кээде ойма келет, ушу таанылбай эле койсом болмок экен дегенчи. Тынчыраак эл аралап жүрөт элең да. Эл аралап мындай аябай бизнеске жакын элем да мен соодагачы. Мен базарда иштегем да илгери. Азыр өтө чоң бизнесмен чыкмак да. Бар бирок бир жагына чыкмакмын. Дин жагына оксам, бир чоң бир дамыла болмокмун деп ойлойм да. Атам сахнага чыгасың, сен өнөрүң бар деп жүрүп чыгарды. Бир экөөнөн уктум. Эми ал чоң дамыла эмес, мындай таксырлар да. Сен ушу берген өнөрүңө жооп бересиң, Алла берген сага дейт. 35 үндү туура айткем, эсептесем. 35 голос туура айткем. Буну ар кимге берген эмес, ушуга жооп бересиң. Сен күлдүрүшүң керек дегендерди уктум да. Жок, ол жери ката. Просто бир эстесеңиз биз түшкөнбүз го, сиз жеткирүү жагы жакшы да. Мисалы, Россия илимдүү болуп деле аны чыгара албайт го. Сизде мисалы канча билсеңиз ошону мындай кооз абалда жеткирип элдер ойлонуп турган. Ошол жагына жооп бересиң десе туурураак болот. Мисалы сен эл мисалы намаз окуш керек го. Намаз оку деп туруп чырайлуу жол менен жеткириш. Кредит алба деген жеткириш, ушул жагына жооп берсең жөндөм кетер. Ошонткени дават фарз да барыбызгачы. Кээ бирөөлөр жооп бербеши мүмкүн, мисалы сүйлөсө сөзү түшүнүксүз, ушундай да, Кудай берген эмес аларчы. Алардын жоопкерчилиги азыраак да. Мен ошо даватта жүргөндөргө айтат элем, дикцияны өтө сонун кылыш керек да. Намаздын ордуна неме сага чыккан кийин деп сүйлөп коет да, түшүнбөйсүң. Ал даватты кылганда мындай укулуктуу кылып мындай бериш керек да. Баягы топту тепсең өзүңө келет деп жүрбөйбү даватчылар. Ошого ар бир сөздү аны, ону, о деп ушуну эми көрөт да баары даватта жүргөндөр. Бирок эми канчалык эле ыйманды сүйлөй беришибиз керек экен да, кыскасы. Өзүбүзгө эле пайда экен. Ар вариант. Элдер эмнеге тамашаны жеңил кабыл алып туруп, даватты оор кабыл алат да. Үстүңөн жазып берет. Мисалы биздин ишибиз бар го. Бир-эки сөзүңөн жазып, тамашаны ондон дагы күчтүү жайлы саясатты, даже экстремизм сүйлөп салсаң, тамаша мындай кете берет да. Эмне мындай несерьезно кабыл алышабы же? Азыр ушул кайталасаңыздар, камалып кетсеңиз керек, президенттерди туурап, саясатчылардын эмелерин. Бул доордо ошолго уруксат болгонбу, мисалы? Мурда азыр деле туурап атпайбы? Мен азыр деле Садыр Жапаров кечээ туурадым го. Көрбөпсүң а? Жок. Урматтуу саламатсыздарбы деп. Стабилдүүлүк болсо баары болот деп кичине туурап койгом өткөндө. Жок, баягы бир эмеңиз бар го, свет өчтү деп атат, анан Майрам айтты биздин үйдө свет жок деген. Ол эми чын айтканда өтө бир эме да, сенин үйүңөн эле билет. Ошол убакта демократиян өтө күчтүү болуп кеткен. Күчтүү болгону келди да ошол маалда. Азыр кечирим суроо операциясы бар го. Азыр мыйзам өтө күчтүү иштеп атат. Мыйзам. Баягыларга кандай дейт элеңиз мындай? Мындай протоколго кармап туруп. Мен ушуна өкүнөм. Туура эмес кылып койдум. Элден кечирим сурайын деп. Эл кечирим сурааны талап кылабыз негизи. Ошол керекпи, керек эмеспи? Кээде сал эл маани деле бербейт го дейм. Маани деле бербеген жерде элден кечирим сурайм. Элден кечирим сурап атабы же кимдир бирөөдөн кечирим сурап атабы, заявитель жактан. Эми ал кандай
Manda айтылган сөз ошого караса керек анан. Кече деле мисалы Ташиевдин эмесин эч ким ман деле берген жок. Эл карап турат, эл минтип атат. Элге баары бир. Бәрі Ал камалабы, актайбы, бийликке келе өзүнүн оокаты менен убара да. Анан кээде элдерден угуп калам. Эл өзү эмгек кылып иштеп атат. Эл өзүн өзү багып келе атат. Менмен деген өнүккөн өлкөлөрдө деле ошондой. Южный Кореяда деле эл өзүн өзү багат. Бизден 10 эсе күчтүү иштейт. Америкада деле ошондой. өнүккөн өлкөлөрдө деле экен. Кытайда тем более. Кытайда Кытайда мындай жыланды илип коюп атат эттечи. Бир экларым алып ысыктан курт жеп анан курттар ылдый түшүп анан кийин баягы сковородкага түшүп ошол жерден анан семирип курттар ошону жеп ошондо жеп атышат де. Биз өтө бактылуу экенбиз дейм мындай карап. Биз көпүшүп эле айтышыбыз керек тоо алышыбыз керек. Жөнөкөй эле жашабай кайтышыбыз керек да. Комфортко кирип кеттик ачыкча эле. Ошондой болуп кетти. Комфортко кирип алдык. Мен жөө кыдырайын деп аттым эле. Жөө бир күндө бир 40-50 километр басыпчы. Мен баскан өтө пайда экен да. Анан баягы Инстаграмга тартып күн сайын ошондой кылып өзүн мындай не деп коет эле. Пиар же мындай деп коет. Ошо эл каяктан көрүп атканыбыз Ошондой кылып чыгыптырды хайп деп коет го. Хайп кылып атат. Дебесин деп эле неме болуп жүрөм да. Негизи менин оюмда ушу 50 жаштайын кыдырайын деп атам дүйнөнүчү. Күндө 15-20 мамлекетти кыдырып жөн элечи. Жөн эле кыдырып жер кыдыргыла дейт. Куранда канча жерине келет дейт? 7 жерде келет дейт, да? Ооба. Ошо жер кыдырыш керек экен. Бизде бир жерден чыккан эмес да, мына Кыргызстан ичин көрө элек. Сүйлөсө асмандан сүйлөйт да. Өзү комфортко кирип кеттик дедиңиз го. Өтө кирип кеттик. Чындыгында комфорт эркек кишини слабый кылат экен да. Бузат. Эркек кишини күчтөнтө турган нерсе мындай үйдө мисалы душ туалетиң үйдө болсо мен тахашты окуп салат элем дегени жалган экен десичи. Баягы Американын сиз билсеңиз керек, Алкатрас деген түрмөсү бар го. Аралдын ортосуна урулган. Ичинде бүт туалеттин ичинде да жылуу суу бар го. Комфорт кылып койгон да бирок түрмөнүчү. Неге дегенде чыкса, эптеп жол таап чыкса, суукту көрүп туруп кайра кирип кетет экен да. Кой. Азыр комфорттун айынан ошондой башка ишти кыла албай дегендечи. Эркектер өтө алсыз болуп кеттик. Ачык эле. Мен мына Бишкекте жаман таң калам, саат 10-га чейин укташат де. Ошондой. 10-га чейин. Как положено укташат. Таң калам да. Анан түн 12-ге чейин жүрүшөт. 12-ге чейин жүрөт. Анан азыр адамдар иштеп физически чарчаган жок да. Ой чарчатып койду. Жөн эле соцсет элечи. Негизи телефонду жок кылып жүрсө заман жаман кеңири убакыт кенен болот эле да. Биз мындай кылышыбыз керек. Азыр өзүбүздөн ар ким өзү. Жок, эми бул калайбыз биздин дооруз ушул фитна келди да. Ошол фитнага напротив жүрүшүбүз керек. Неге дегенде мындай болот. Азыр бизде акыйкат турат. 100%. Берейин десең, же эл мечитке келбейт, же телевизор көрбөйт мисалчы, же китеп окубайбы? Телефондон чыгыш керек да. Анан жок, сен хайп кармап кеттиң, анан сен таанымал мейли десин, биз зато ошол жерден чыгып атпайбыз. Кыяматка барганда, оппа, мен сенин релизиңди өткөргөндө чыкканмын. Анан ошондой эм кылып, анткени бардыгы бир жакка карап келет да, ошонун алдынан чыгыш керек болуп атат да. Анан жок, мен азыр китеп жазамын. Китепти эч ким окубаса кантип жазасыз? Мен деле китеп жазганмын да, 2-3 китеп. Анча жатат коробкада сатылбайчы. Анча той-пойлорго барганда бекер таркатып коюм. Сатыш керек. Жакшы китеп өзүчү. Айтканым ошону эми мындай берки формат мененчи. Жаштардын динден алыстап атканына бир эле телефон себеп болбосо керек, башка нерселер дагы бар да, мисалы. Кайсы себептен алыстап атат десин? Динден. Көп да. Дүйнө көп да. Дүйнө аз балдар, жаштар окубайт дейбиз, действительно окубайт. Окугандар аз да мындай, болсо дагычы. Мына биздин эле мектепте ушул жерде. Мындай бир элементарный суур берсең, жооп бере албайт да, вообще ишчи окубай коюшту да. Анан мен ушу илим билим министрлиги азыр Малайзиянын немесин өтөбүз деп атпайбы, системасы 12 жылдык. Жөн эле мектеп алып келип жүрүшөт да.
Вакыт кетет. Жөн элечи. Мына кече орустар немеге киргизди? Араб тилине. Киргизди кадимкидей эле. Ооба. Булар эмнеге киргизди? Себеби ыйманды үйрөнөйлү деп атышат буларчы. Мен өзүм оюмда мына сахабалар, 10 сахаба бар. Ошонун тарыхын, пайгамбардын өмүр баянын ушуларды киргизиш керек да сабаккачы. Өзүбүздүк мусулманбызбы, исламды окутуш керек. Ушуларды көмөртүтүш керек. Кече Холлифилд деген ким ал бир американец бир булчуңу жоон адам да эми. Ошолорду көмөртүтүп атышат да. Спортсмен бир немеселер. Ал деле жакшы спорт делечи. Бирок Основной багыт. ыйман да эң биринчи ыйман экен да. Эми мугалимдердин өздөрүндө болбосо, намазы жок болсо, анан кантип балдарга тарбия берет деп эле ошого акылым жетпейт менчи. Таштай элбей кыйнала турган адаттарыңыз барбы? Мисалы мен ушуну эч таштай элбей атам. Эми сиз го сигарет чекпесеңиз да. Кээ бир адат бар го. Балким башка. Мен кичине уктайм мен. Ошону таштай элбей кыйналасыз. Көбүрөөк уктап коем да. Анан бир нерсени баштайм деп жүрө берем. Бул любой адамда бар экен да. Мисалы үчүн эртең менен туруп чуркайм деп басам десең, ичиңде бир күч бар да. Кадимкидейчи. Башкарат да, Мен ушуга акылым жетип ушуну жакшы тааныбай жүрөм. Ушу напсы да ушулчу. Негизи мына камыр тамак, нан, пан кичине неме болуп калыптыр дедилер, май болуп, боорлордун четтери дагычы. Ушуга дагы немем жетпей жүрөт, туурасычы. Бул баягы неме болушу мүмкүн. Акыл. Үйдө дагы ошондой болуп каласың. Ха. Үйчү. Мисалы, көчөдө жүрө бересиң го, барт нерсени кылып, анан үйгө келгенден кийин уже жыгыласың го. Телефон ойноп турсам, аям чакырып туруп алып берчи телефонун дегенде. Үйгө келгенден кийин уже бар да, болду, мен главный үйдөмүн, кылат үйдөгүлөр депчи. Сәл каза намаздарды окуйм деп коем дагы, эч баштабай окубай. Анан күндө Куран окуйм дедим да, бир күн окуп коем дагы, 10 күн окубай, ушундай да. Şu күч менен күрөшүп жүрөм да, мындай кылам деп коюп. Кыскасы бир сөзүм айтканда, намаз менен чектелип жүрөбүз. Ал намазыбыз да канчалык деңгээлде. Кээде алымдардын айткан эстеп алып коркосуң да, жүзүңө ошо намазың менен чабат дейт го. Өтө коркунучтуу да. Мен физираткада эле деп ойлойм кээдечи. Шукусу деп коет го, жок болуп атат ошочу. Алла көрүп турат. Оюңда базарда жүрөсүң, аякта жүрөсүң, ушундай болуп атат. Шайтан именно намазга турганда көбүрөөк аралашат да, кашайып. Аны эстете коюп, муну эстете коюп дегенде. Неге телевизор көрүп атканда эстебейсиң? Шайтан барлыгы ушул да. Телефон чукуп атканда оюңа келбейт эчтекечи. Негизи көп нерсеге да жооп издеп жүрөм да. Өзү шайтан дагы жакшылык үчүн жаратылган дейт го. Ооба да. Дейт го. Ошентип айтышат. Шайтандын болгону жакшылыкта. Ал жок болсо дагы адамдар периште болуп кетип элечи, бар жогу. Жок, андай эмес. Периште болуп кетмес. Периштедей болупчу. Неме болуп калат? Адамдын жакшы жаманын разница болбой калат, аракетчилдери белгисиз болуп калат, анан негизи аракет кое коет депчи. Өтө жакшы адам менен бир адам экөө бирдей эле да. Мындай Индиядачы кар жабаганы жакшыбы же жаманбы дегенде. Бир көз караш караганда жаман неме жакшы да. Элдер көп кыйналбай, экономиканы канча миң долларга эконом деп чем Кыргызстанга карагандачы. Бирок жаман үй жоктор көп да. Бизде санактуу гана адам үй жок да. Неге дегенде кышта өлүп калбаш үчүн үй саласың деле тапачы. Шайтандын болгону, шайтан болгондугу себепте элдер Аллага карап жабышат да, болсо. Көп эле любой менен сүйлөшсөң, ниет бар дейт да. Жакшы адам болуш, ушул оңолом деп жүрөм. Бардыгы эле ушундай. Мен оңолдум, машалла деген уга электим да. Оңолуу жолундабыз. Кээде туруп, өткөндө ошо бир психолог айтты. Китеп жазам десең, бир күндө сразу жаза албайсың депчи. Күндө дейт, 2 барак жазып кой дейт нерсени. Ошентип барып анан истикомат деп коет го, токтотпой, бирок постоянно кылып, ушундай болушубуз керек экен да негизи. Бир тепкичтен багы көчөттү мындай тамчылатып суугарууга окшош экен да.
Ошого Allah өсүшүбүз razı керек. olsun. Siz özünüz Оштун кайсы жагынан? Мен Ак Тилек экениңизди эле билдим. Мен Кара Суданмын да. Кара Сууда, Сабайдан, а? Талдык айылынан. О, тоодонбуз де, Алайдын жолундабыз. Сонда Кара Сууга кошулуп эткенде Гүлчөйгө кошулат да, ошондойбу? Жок. Кара Сууга карап калган да. Кара Сууга карайт, бирок почти мындай О, кылганда чек арада. Бизге чек ара ушу Кара Суу менен. Өзү негизи кыйын адамдар өзү тоодон. Каякта кыйын. Мен кыйын эмесмин. Жок, сиз эми өзүңүздү кыйын эмесмин деп эсептейсиз, бирок кыйын болгонуңуз үчүн анан кийин ошончо адамдар сын берип, кээде бар го жазат го. Деп туруп негатив жазгандарам, демек кыйын болгон үчүн жазат да. Болсо мындай эле адам сиз теңелбейт да. Бир нерсени сүйлөп койдум да депчи. Хавла ва ла куввата илля биллах дейли. Ол эми өзүңүз үчүн да кыластырылам, что бизге окшогондор пактаны койгондо деп кармаш үчүн. Акчасыз бир дагы нерсе неме болбогону, Ажырашуулар, адамды акча менен баглаганы. ошондой эле жок. Бүт Американын немеси анан. Бишкекте ошондой эле экен да. Бишкек айрыкча. Чай ичпай ошондой түшүнүк жок да биякта, яман калат. Мен 2 жыл 3 жыл стрессте жүрдүм ошол эле. Ошто тынбай эле чай ичип төлөп кое берет да. Бизде Чай, өзүң чай ичип отурсаң абы төлөп берет да. ошондой адамгерчилик бар да.